Assalamu alaikum кадырман көрүүчүлөр, Алам Кабар каналынын катталуучулары. Бүгүн 3 сентябрь 2020 жыл Ош обласы, Баткен обласы тарапка карап, Нокат районуна карап кеткен жакта жаңы ачылган мал базар бар экен. Ошол мал базардан сиздерге көрсөтөбүз. Антан бизден алыстабай туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биз менен чогуу болуңуздар. Ошол мал базарга келдик бүгүн. Сиздерге бүгүнкү жаңы ачылган мал базарда балар кандай болуп жатат, базар дегеле кандай болуп жатат, сиздер менен чогуу көрөбүз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биз азыр эртең менен келдик. Азыр сатуучулар, алуучулар жаңы эле келип жатат. Аны эмесе биз базарга кирип ичинен көрөлү. Бул жерге келген даректерин сиздерге жакшылап түшүндүрүп айтабыз. Мен өзүм дагы биринчи келген үчүн жакшы билбейт экенмин. Кара Суу районуна кирет окшойт. Аны эмесе биз алдыга карап жүрөлү. Ошентип биз базарга да жакындап келип калдык достор. Бул жер Жапалак мал базар экен. Ар жуманын бейшемби күнү, четверг күнү болуп жатат экен бул жерде. Азырынча жаңы ачылган үчүн көпчүлүгү билбейт экен. Ошондуктан ошентип бир аз азыраак болуп жатат экен. Балким эртең менен ушундай болобу? Айтор көрөбүз алдыда кандай болот. Азыр эртең менен базарга кирбестен бул жерде баалар болуп жатат, тайлар. Азыр биз ичкериге да кирели, ичкериде кандай абал болуп жатат толук көрүп сиздерге маалымат беребиз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар достор. Мына ушул кулундар, быйылкы кулундар экен. 2 ургачы, бирөө эркек экен, 3-ө 62 миң болду деп азыр жаңы эле баа кылып алышты. Ошол 5-6 айлык болгон кулундар болуш керек. Ушул үйдү жаңы эле алып келип байлап кетишти. 61 миңге алдык дейт. Дагы азыр бирөөгө союп беребиз дегендей кылып айтышты. Менче бул үй 6-7 тууп болгон болуш керек. Желине фираз кичине экен, азыр бозбу кысыр экен да билинбейт. 61 миң болуп тур. Буйдун өзү музосу жок. Мына азыр ушинтип жаңы эле ушул кунандар унадан түшүрүп базарга кирип жатышат. Базардын ичинде көрөбүз кандай болот баалары. Алгач мына ушул базардан киргенде эле бул жерде кой жандыктары болот экен. Мына жерде азыр ушул эртең менен кочкорлор баа болгон экен. 3-ө 25 миң алынган экен, азыр 26,5 миңга кайра бирөөсү алды. Ушул кочкорлор бир жылдык болгон козу кочкорлор экен. 2 тиш. Мына жерде мына ушул кара куртка жынсы кийген жигит, бою узун. Тандап көрүп туруп эле айткан бааларынан бир аз түшүрүп эле алып атат. Башка жака ташыйт окшойт. Мына ушул жигит. Койдон өтүп бир аз өйдө чыкканда бул жакта мал жандыктар экен. Бул жерге азыр уйлар көп келе баштаптыр. 2-3 базардан бери кызып жакшы элдер келе баштады деп айтып жатышат бул жерде ар дайым базарга келип жүргөндөр. Ал эми жылкылардан сиздерге айта турган болсок, бул жерде мына ушул 1,5 жашар тайды, калта тай экен. Шуну көрүшүп азыр сурап жатышат. Айтылыш баасы 150 миң болот экен. 110 миңге берилбептир. 1,5 жашар тай экен. Атасы российский, энеси Кара Байырдан чыккан ушундай жакшы келишимдүү тай экен. Эгер сиздерге ушул тай жаккан болсо, мен телефон номерлерин экранга коюп кетем. Ошол экранда номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Эгер базарда сатылбай калган болсо, үйдөн дагы сатат экен. Жылкылар бир аз экен бул жерде. Бул жерде иштегендер дагы келет деп жатышат. Алдыда дагы көрөбүз. Ушул тайды дагы азыр багылып атышкан, көрөбүз канча болуп аткан.
Мына ошол кунан болуп калыптыр. Кунанды 60 миң кеми бар деп турушат. 1,5 жашар тай экен, буну 50 миң кеми бар деп турушат. Айтылыш баасы 50 миң. Мына жерде азыр буканы багылып атышат. Эки бука экен. Канчадан болуп атат? Жакын барып көрөлү. 1,5 жашар букалар экен. Ушул экөө азыр 77 миңге сатылды. Артынан эле азыр бирөөсү дагы жабышты. Үстүнө пайда берем деп. Жаңы эле ушул букалар дагы баа болуп сатылды. Үчөө 163,5 болду. 1,5 жашар букалар экен. Мына ушул уйдагы азыр баа болуп атат. Алуучу 70 миңге сурап атат. Сатуучу 71 миң кылып алгыла деп азыр 1000 сом гана талашып турат. Биринчи музос экен, эркек музосы быйылкы. Уйду дагы азыр бооз деп айтып жатышат сатуучулар. Сүтү 3-4 литр сүтү бар экен. Ушул 1 жашар бука дагы алынды азыр, эркек торпок. 33,5 болду ушул. Ушул уй жаңы эле алынып, музосу менен алынды, 71,5 болуптур. Эркек музосу 1 жашар болуп калган, чоңоюп. Bir жашардан өткөн букалар экен, булар 40 миңден болуп турушулар. Ошол буканы 1,5 жаштан өтүп 2 жашарга жакындап калган. 60 миң кеми бар деп кармап турушат экен. 2 жашар кунажындар ушуларды 45 миңден кеми бар деп айтылыш балар болуп атат. Азыр мына чекедегисин карасын багылып атат экен. 37 миң берип атат. Сатуучу 39 миңге баа болгон. Берип элекмин деп дагы кошосуңар деп азыр баалар болуп атат. 2 жашар кунажындар жайлоодон келген экен, булар да азыр бооз болуп келген болуш керек деп текшерип дагы көрүп атышат. Мына жерде дагы азыр кызыл баалар болуп атат. Сиздерге баа болуп жаткан жерден көрсөтөлчү. Ошол кайсыны баа кылып атышат, канча болуп атат көрөбүз. Содалар болуп, ушул саны музос менен баа болуптур 73 миңге. Музосы эркек экен. Көргөндөр 5-чи музосы деп айтып жатышат. Сиздерге баалар так мал болсун деп сиздерге сатылган жерлерден көрсөтүп жатам достор. Азыр бул жакта да баа кылып атышат. Мына жерде кунажын турат го. Буну канча кылып атышат экен? Канча берип койдуңуз? 300 сом пайда бердим. Канчага? Канчага бердиң? 32,5 калган. 32,5 калган экен. 300 сом азыр пайдасын берип атат экен. Ушул 2 жашар, 1,5 жаштан өткөн 2 жашар болуп калган. Ургачы субай достор. Бул жерде да азыр мына ушул ала бука жанында уйдагы бар экен. Ушуларды баа кылып атышат, окшойт. Жакындап көрөлү. Бул жерде мына ошол уйду баа кылып атат экен. Алуучу азыр 28.200 берип атат. Сатуучу 29 миң бергиле деп. Эки азыр мына ушинтип талашып бааларды кылды. Азыр мына берди. Канчага берди экен сурап коелу. 28,5 алып турду. Эми бул буканы 2 жашар экен, 65,5 деп айтылыш баасы болуп атат экен. Экинчи музосу ургачы деп, ошол жаңы туулган музосу менен уйду 80 миң кеми бар деп айтылыш баалар болуп атат. Желиндери жакшы экен. Сатуучу айтып жатат. 8-10 литр сүт берет деп. 2000 сом талашып ошол музос менен уйду баа кылып атышат. Сатуучу 70 миңге алып атат. Алуучу 68 миң акча берип атат ошо. Музос эркек экен. Ошол уйдагы музос менен алынды, азыр 74,5 болуптур. Музос чоңоюп калыптыр, 1 жашар болуп эркек экен музос. 1 жаштан өткөн эркек бука экен, ушуну азыр баа кылып атышат.
Көрөйлү канчага болот. 37 миңге багылат экен азыр ушуна. 37. Мындай көптөн бери байланып же тола жүргөнбү, тырнактары да өсүп кетиптир. Bir жерде эле байланып. Көргөндөр айтып жатышат, бир жерде байланып турган деп. 37 миңге багылышты азыр бербеди. Алучу. Бербесеңиз башкаларды көрөлү деп баары басып кетип калды. Мындай букалар дагы келген экен, бирок бунун жанында сатуучусу дагы, алуучусу дагы жок экен бирок. Булар алынганбы, же сатылганбы? Жанында эч ким жок экен. Биле албай калдык. Жана эртең менен сиздерге көрсөткөн ошол 1,5 жашар тайдап айтып жаткан азыр сатылыптыр 130 миңге. Эртең менен 110 миңге бербедим деп турду эле, кийин 130 миңге багылып алышыптыр. Сыны жакшы көрүнүп турат бирок. Ошентип 130 миңге сатылды. Эми кайра ылдыйга түшүп бир аз кой жандыктардан көрөлү. Кечки койлор кандай болот ат? 6,5 кичинекелери 4 миңден 5 миңге чейин. 4 миңден 5 миңге чейин экен. Улактары кичинекей, чоңдору 6,5 миңден. Бар ургачы же эркектер да бар? Серкелер да бар. Серкелер да бар экен арасында. 772 38 12-14 эгер эчки улактар керек болгон болсо чалып байланышсаңыздар да болот экен. Ар дайым эчки болот экен булагаларда. Мына ушул коз-кочкорлор азыр баары сатылып кетиптир. 6400дөн болуптур. Азыр эми жүктөйт экен бул жака. Мына ушул кармап аткан 9,5 миң деп айтылыш басып алат. Токтолар экен. Мындай чоң солуктары 12 миң кеми бар деп айтылыш балар болот. 6,5 миңден 8,5 миңден аралашкан булар козлар. Эркек ургачысы да бар экен, бычмалы да бар экен арасында. Көпчүлүгү ургачы козлар экен. 709 40 39 23 эгер сиздерге ушундай козлар керек болгон болсо 30 адыр жергесинде экен, агаларыңыз ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар да болот экен. Мына ушул кочкорлор баа болот, бул жакта катты багылып атат, кажадан болот экен, азыр көрөбүз. Катты баалар болуп атып 8400дөн болду ушул козлар, кочкорлор. 4 төш солуктар экен, мына ушуларды 10 миңден кем бар деп турат. Эми мындай бир аз арыктар бар экен, буларды 8 миңден кем бар деп турушат. Мына жерде мындай жакшы солуктар келип калыптыр. Ушулардан да көрөлү. 4-6 тиштен болуп калган солуктар экен, буларды азыр 12 миңден багылып атат, бербей жатат. Жакшы солуктар экен, семиз. Кызыгуулар дагы болот атат, бул жерде баары келип кызыгып көрүп атышат. 4 тиш, 6 тиш аралаш. Алгач эле мына ушул карасын азыр багылып сурап атат 9 миңге. 9 миңге сураган бычмал экен. Мына ушулда солук чоң кой экен, семиз. 13 миңге алынган экен, азыр дагы үстүнө бергиле деп багылып атышат. Бербейт. 13 миңге бербейт атат, азыр мына козуларды токтолар экен, буларды 7 миңден кем бар деп айтылышпалар болот атат. Мына ушул кочкорлор 9 миңден айтылышпалар болот атат. Ошол кармап атканды 2 тиш болуп калган деп айтып жатышат. Ушу чекедегени. Мына жерде азыр баалар болот аткан. Баа болот аткан жерден көрөлү. Бул жерде мына энеси менен козусу баа болот аткен. 12 миңге суралат.
Алучу 13 миңден өйдө сурагыла деп ушундай баалар болуп атат. Базарда чоң кочкорлордон кем, мына ушуларды 20 миңден кеми бар деп айтылыш баалар болуп атат. Кызы баа болуп атат, мына жыл жерге кирип көрөлчү. 200 сом кем 18 миң болуп туруш ушул эки. Солуктар экен. Бирөөсү кочкор экен. Мына кадырман көрүүчүлөр, бүгүнкү базарда сиздерге кыскача маалымат болсо дагы кеп, так маалыматтардан болсо дагы бердик. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар деп сиздер менен бүгүнкү чыгарылышты аяктайбыз. Бул тараптан Ош шаарынан келе жатканда чоң трассанын Баткен обласы Нокот районуна карап кетип бара жаткан жакта жолдун оң жагында экен жапалак мал базары достор жаңы ачылган. Бүгүнкү күндө ушундай иштеп жатат. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар.